КСДПК Алмазбек Атамбаевдин мындан ары эмне кыларын айтты. Партия төрагасынын милдетин Жогорку Кеңешинин депутаты Асель Кудранова аткарып жатат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев КСДПК төрагалыгын тапшырганы менен саясаттан кеткен жок. Бул тууралуу партия жетекчисинин орун басары Кундуз Жолдубаева билдирди. Атамбаевдин кабинетине үн жаздыруучу каражат орнотуу аракети болгонбу? УКМКнын жообу. Эске салсак, 25 май күнү Алмазбек Атамбаев партиянын төрагалыгынан кеткен. Мындай чечим кабыл алууга Кыргызстандын президентинин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзам себеп болгон. Белгилей кетсек, 16 май күнү президент Сооронбай Жээнбеков экс-президенттин кол тийбестигин алуу мыйзамына кол койгон. Ага ылайык экс-президент саясий же мамлекеттик бийлик органдарындагы жетекчилик кызматтарда ээлей албайт. Ошондой эле саясий партиялардын башкаруу органдарында эмгектенүүсү мүмкүн эмес. Жолдубаеванын айтымында Атамбаев саясаттан кеткен жок. Мыйзам боюнча экс-президент саясий партияларда эмгектене албаганы менен саясий ишмердүүлүккө тыюу салынган эмес. Атамбаев КСДПКны жаш тарапташтарына өткөрүп берди, бирок ал өзүнүн саясаттагы миссиясын акырына чейин ишке ашыра элек. Мындан улам экс-президент буга чейин жасалган саясий максаттарынан баш тартпайт. Ал бул боюнча партиянын жыйынында дагы билдирди, деди Жолдубаева. Учурда КСДПК төрагасынын милдетин Жогорку Кеңешинин депутаты Асель Кудранова аткарып жатат. Жээнбеков Абылгазыевке жолугуп эмне деди? Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин төрагасы премьер-министр жана Жогорку соттун төрайымы менен жолугушту. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммадкалый Абылгазыев жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева менен жолугушуп, жолугушууда өлкөнүн күн тартибинде турган олуттуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлик бутактардын жетекчилерине өлкө экономикасын өнүктүрүү, жарандардын бакубатчылыгын жогорулатуу боюнча стратегиялык милдеттерди ишке ашыруу боюнча биргелешип иштөөгө чакырды. Президент актуалдуу маселелердин бери катары сот укуктук реформаны жүргүзүүнү атады. Андан сырткары өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиялын алкагында милдеттерди, анын ичинде аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү программаларын ийгиликтүү ишке ашыруу зарылдыгын өзгөчө баса белгилеп, экономика, сот, укук чөйрөлөрүндө шайлоо системаларындагы реформаларга тийиштүү мыйзам долбоорун дыккат кароону жана кабыл алууну маанилүү экенин билдирди. Сириядагы согушка катышкан 2 кыргыз жараны чек арадан кармалды. 25 майда Баткен районунун Кыргыз өлкөсүнүн аймагына кирүүгө аракет кылган эл аралык террористтик уюмдардын 2 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, кармалган жарандар буга чейин Сириядагы согуштук аракеттерге катышып келишкен. 29 жаштагы РБ 2015-жылы террористтик уюмдар аркылуу Сирияга жөнөтүлүп, 2017 жылы Интерпол тарабынан издөө салынган. 27 жаштагы РУ Сириянын өкмөтүнө каршы куралдуу кагылышууларга катышкан. Экөө тең эл аралык террористтик уюмдардын лагерлеринде атайын согуштук даярдыктан өтүшкөн. Аталган факт сотко чейинки өндүрүшкө алынып, кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилди.